Ассаламу алейкум туғандар. Бүгін мына ушу эки аппак болгон унабызды сатыкка коюп жатабыз. Бул уналар кече келди, растамашка кылдык. Бүгүн 16 май 2025 жыл. Бул унабыз К5 3 поколение 2020 жылы чыгарылган 2 объем бензин. Наркы унабыз 2019 жылы чыгарылган Sonata DN8. Ал машинабыз 2 объем газ. Каласаңыз бул К5-ти алыңыз. 2 объем бензин, наркысы 2 объем газ. Бирок мен кече 1000 сомдук бензин куйдум. Пробеги 160 миңге жетет деп турат. Ал DN8ге 1000 сомдук бензин куйсаң, ал деле шаар ичинде 180-170 км жүрөт да. Айтайын деген бул бензин менен газдын айырмасы азыр 1-20 км болуп калды да. Буну алсаңыздар деле күйбөйсүздөр, буну алсаңыздар бир аз 20 км эконом кыласыздар 1000 сомгочу. Бул аппак түстө жемчуг, наркыбыз дагы аппак түстө жемчуг. Бул эки уна бул Бишкекке келиш үчүн 40 күн убактыбызды алды тугандар. Эмнеге дегенде сиздерге унаны таза сөөгү таза унаны алып келип берейин деп 15 күн 20 күн издеп араң зорго алдым. Ак түс жемчуг. Бул унанын подтверждениясы бар тугандар. Ланжуронун көрсөтүп беремин, видеода бар алып атканым. Пробегтери таза оригинал, аны да көрсөтүп беремин мен. Бул унанын пробегтери экөтен 140 миңге чейинкилер. Такси болгон эмес, ковролени материал ушундай такси эмес, бул алган адам өзү билет, ачып көргөндө эле. Абалы өтө таза тугандар. Бир аз убакыт көбүрөөк кеткидей, эки унаны бир сыйрадан сиздерге көрсөтүп беремин. Дөңгөлөктөрү бир 70%ке жеткидей да. Өтө эле мындай түгөнүп калган эмес. 60%тен 70%ке чейин дөңгөлөктүн абалы жакшы. DN8 бунун деле дөңгөлөктөрү ушу 60-70% бар да, таза. Биздин номерге байланыш үчүн WhatsApp номерибизге жазыңыздар, кайрыла бериңиздер. 555 302 586. WhatsApp номерибиз бар. Сүйлөшүп көрө бересиздер. Алдыңкы абалы ушундай четырехлинзовый, ушундай LED фара бар экен. Туманниктери бар. Ушундай жылтырап турат, ак түстө. Повторительный повороту бар экен. Бесключевой доступ. Шайбовый коробка механика алмаштырат экен, мындай шайбовый да, бурап алмаштырасыздар. Авто холд дейт, спящий мотор. Ушундай электрический ручник экен. Бул жерде видео мындай турат. Подогрев сиденья. Чоң монитор тугандар, мындай чоң монитор. Бул жакта управлениясы бардыгы сенсорный. 143.652 км жүргөн. Мультимедиа управлениялары бар экен, полосаны кармайт. Кожаный салондо. Мына ушундай такси болгон эмес. Электропакет. Абалдары баары жакшы тугандар. Каласаңыздар, мына ушундай вин номерин көрөсүздөр дагы, текшерип алсаңыздар болот. 2020 бул бүгүн 16 май 2025. Кече 2025 15 май келди тугандар. Абалы ички абалдар ушундай. Кожасы бир да мындай жаман жери жок, тап таза, абалы жакшы. Көрдүңүздөр тугандар, эгерде уна издеп жаткан болсоңуздар, ушундай К5 издеп жаткан болсоңуздар, мага байланышыңыздар, мен базар баасынан ыңгайлуу кылып, ылдый эле кылып беремин. Бул жемчуг. Өзү Кореянын баасы кымбат болду. Растамошка наркы берки болуп атып, көл акча кетти. Жакшысын алдым тугандар. Бул К5 3 поколенияның 15500 бир аз кеми бар тугандар. Бул ак түстө ушундай ходовой свет, билесиздер. Бардык комплектациясы максимально да, почти максимально да эсептелет, бардыгы бар. DN8ди да бир аз сиздерге көрсөтөлү. Так, DN8. Алдыңкы абалдарын көрсөтөйүн сиздерге. Бул 2000
2019 gaz 2 объем. Дөңгөлөктөр абалы жакшы, артка балдары мына ушундай. Бираз көрөстөр дагы. Анан биз TikTok, Instagram, YouTube каналдарга салабыз тугандар. Сөзсүз жүрөкчөнү басып, лайктан басып коюңуздар. Ким ушундай арзан унаа издеп аткан болсо, аларга дагы көрсүн дагы байланышып, ушундай өтө сонун болгон унаалуу болушсун. Биздин WhatsApp номерлерге байланыша бересиздер. Дагы да айтайлы номерди 555 302 586. WhatsApp номерибизге байланышасыздар. Бунда повторительный повороту бар, бесключевой доступ. Бул дагы управлениясы мына ушундай кнопочный. Чоң монитору бар, климат контроль. Дейле баары бар да тугандар. Управление медиа деп коеткен, ушундай полосаны кармайт. Эми сураганыңыздын баары бар тугандар. Эгер жаккан болсо, сиз бизге байланыша бериңиздер. Адрес айтабыз, келес көрөсүздөр дагы. Балашып сүйлөшүп көрө бересиздер. Бул машинанын баасы $13.500 тугандар. Бираз кемитип берем. Bunun bası 13.500, anıkı 15.500. Байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Так, дагы эмнени айтпай калдым. Пробегин көрсөтпөй калыптым да тугандар сиздерге. DN8'nin пробегин көрсөтөйүн, 139.000. Көрдүңүздөр да тугандары. Ушул эки машинабыздын келишине тугандар бир 40 күндөй убакыт кетти да. Эки машинаны мен 20 күн издедим. Кайра издедим. Басы жакшысын, абалы жакшысын. Анча-мынча арзан унаалар болуп калышы мүмкүн. Кореядан алдыргандарчы. Бирок мен изилдеп көрсөм, Ланжерон же болбосо Казан же бир жеринен бир дефекти бар, бир унаалар бираз арзан чыгып калышы мүмкүн экен. Мен караганым сөзсүз Ланжерон менен Казандын карадым да, машинанын сөөгүттөрүнө жооп берем. Буга дагы сөөгү, Казаны, Ланжерону текшерип анан алгам да. Эмнеге дегенде компьютерден текшерип, подтверждениясын мен силерге көрсөтөм, машина кандай алынган, сөөгү, абалын көрсөтөмүн, анан аласыздар. Бир сыйра текшерип, машинаны айдап, абалы жакшы болуп, сизге жаккан болсо гана аласыздар. Эми сиздер сөзсүз биздин каналга жүрөкчөнү басып, лайктан басып, катталып туруңуздар. Дагы ушундай жакшы унаалар болгон болсо сиздерге жарыялап көрсөтүп турам. Баларын айттым, дагы бир жолу айтып коеюн. 13.500, 15.500. Бул 2 объем бензин, ал 2 объем газ.